Bunda tartkan. Алматы биздин 9-10-11 Ташкөмүр шаардык садака билимдик коому шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте билесиңер тил билсең дил билесиң деген сынакты уюштурган. Мында бизде 9-10-11 класстын окуучулары катышкан болчу. Ал жерде уул балдар да бар, кыздарыбыз да бар. Өзүңөр катышкансыңар. 1000 сөз болуш керек эле. Ким орус тилинде, кыргыз тилинде жана англис тилинде сөздөрдү жазгансыңар. Ошол катышкан окуучулардын арасында дагы эң көп сөз билген кыздарыбыз болду. Биз уул балдарыбыздан күттүк эле. Уул балдарыбыздан анчалык көп сөз жазыша албады. Анда эмесе ушул жеңүүчүлөрдү аныктап келишкен. Бул жактагы адамдарга сөз берели. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатуху. Биздин ошо Ташкөмүр садака биримдик деген коомдук фонд бар. Бул 3-4 жыл болуп калды. Быйыл 4-жыл кетип атат. Бул эмне себептен ачылган? Бул ачылган себеби чет өлкөдө, Россияда, Орусияда, ошакта жүргөн жердештерибиздин идеясы менен ачылган. Эмне себептен кантип ачканбыз? Биз мен өзүм деле ошол жакта иштеп жүрөм да. Анан баргандан баштап иштеп жүрөр эткенбиз, убакыт өтөр эткен, анча-мынча иштегендер бар, жаштагендер бар, башкалар бар. Жөн жүрөргө, убакытты өткөрүүгө кичинеден болсо да тыйын чогултуп бири-бирибизге жардам берели. Бири-бирибизден артса, шаарыбызга жардам берели. Шаарыбыздан артса дагы башкаларга жардам берели деген идея менен ушундай коом түзгөнбүз. Биз 3 тармакта кетебиз көбүнчөчү. Эң биринчи очередь ооруп аткан жардамга муктаждуу инсандарыбызга жардам беребиз. Ташкөмүр жердештигичи. Экинчиден аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам беребиз. Үчүнчүдөн шаардын өзүнө элдин баардыгына керектүү бир жакшы сот ишке болгон аракет кылабыз. Детский площадка башкалар кылып келип атабыз колдон келишинче. Эми азыр шаарыбыздын немесин жардамга муктаждуулардын жана аз камсыз үй-бүлөлөрдүн экономикасын мындайча айтканда азайтыш үчүн билимдүүлөр көбүрөөк болуш керек да. Ошон үчүн биз мунун башын жардам беребиз деп бул токтобойт экен да. Анан көп ойлонуп да ушу билимге көбүрөөк басым кылайлы. Канчалык билимдүүлөр чоңойсо, жакшы жумуштар орношот, жакшы жетекчилер болсо, шаардын өзүнө кийин жардам берет. Өзүнө берет, ата-энесине, бир туугандарына жана башка баардык Ташкент жерлештерге жардам берет деген ойго токтолуп, мындан ары буюрса жалаң ушу билимге көңүл бурайлы дегенбиз да. Биз өзү ошо программабызда билим деген программа бар да. Биз өзү бекер кружок ачып берели дегенбиз. Бирок бекер кружокду ачып берсек, кызыкпаса, окуучулар кызыкпаса, ал бекер экен да, келип эч ким окубайт экен. Андан көрө биз лучше ушундай конкурс өткөрүп берели деп да. Ким көп тилди билсе, биз азыр орусча, англисче тил кылып атабыз да. Ошолордун переводун ким көп билсе, ошого сыйлыктарын коюп акчалай жардам берели деп атабыз да. Кичине кызык, анан барып кийин буюрса дагы көбүрөөк сыйлыктар көбөй баштайт. Анан бул азыр биринчи этапта 3 этаптан болот. Биринчи этабында Ташкент боюнча колуна келип атат да. Анан кийин 1-12 гимназия калды азыр биринчи этаптын аягыначы. Ошо бүткөндөн кийин экинчи этап болот. Экинчи этабында ушул эле сөздөр 1000 сөз да, 1000 сөздү берип атабыз го. Биздин максат ушу жылдын аягына чейин ушу 1000 сөздү жаттап калсаңар. Бизге ошол результат да. Анан ушунун ичине дополнительный дагы корейский, японский, арабский, кытайский кошпой турган болот. Арабский, анан турецкий алфавиттерди кошолу деп атабыз да. Ошонун арасынан өзүңөр таңдап, экинчи этапта экөөнү таңдасаңар болот. Анан үчүнчү этапта уже бардыгы келет. Алфавитин только перевод. Б болсо корейскийдин А тамгасы кандай болот, Б тамгасы кандай болот, ошо билип алсаңар, бул да өзүнчө жетишкендик болот. Анан буюрса бардыңар көрүп атасыңар, окууну бүткөндөн кийин чоң окуу жайга тапшырасыңар, же кээ бирлериңер иштеген чет өлкөгө кетесиңер. Ошондо кичине болсо да салым болуп калды деген ниетте болуп атат да. Бул ушул азыр биз жардам берип аткан, кылып аткан иш аракеттерибиз ушу силердин эле агаларыңар, может ата-энелериңер салым кошуп атат да. Ошолордун кылган мээнет салымын текке кетирбей баардыгыбыз активно катышып үйрөнүп калышыбыз керек.
канчалык көп тилди билсек, ошончолук өзүбүзгө кийин жардам тиет. Бул тил үйрөнүш үчүн тилди билип алсаң, бул сага эч кандай бир оорчулук алып келбейт. Допустим, спец болсоң, бир электрик болсоң да, мисалы үчүн электрик болсоң, сенин инструментиң жок, сен электрик боло албайсың да. Onu üzerinde bir kabin ondaş gerek olsa sen обязательно отвертку болуш керек, скотчын болуш керек, изолентаны болуш керек. Тилге андай нерсе кереги жок, шарт кереги жок. И электрик болуш үчүн башка чет өлкөгө барып калсаң, Россияга же Америкага же Кореяга бир тил билбесең сен бекер да аңчы. А ошолордун баарын билип колдонуш үчүн тилди билиш керек да. Тилди билип калсак, тилде возрастка да карабайт. Допустим, возраст улгайып калса, же жаш болсок мындай жерлерге жетпей калышы мүмкүн, же ден соолук алга шарт түзүп бере албашы мүмкүн, ошону шаарга чыгып кармаган же башкарган. Или сварщик болсок деле токчок болсок эч нерсе кыла албайбыз да. Тилге ошондой эч кандай тоскоолдук болбойт да. Силер улгайып калсаңар деле жаш болсоңар тилиңер менен көп нерсени түшүндүрүп сүйлөй аласыңар да. Эч кандай кыйынчылык алып келбейт. Канчалык тилди көп билсең, ошончолук элдин немесин биле баштайсың да, жанагы деп койчу эле. Ар бир салттары болот го. Американ салттарын, тиги Кореян салттарын уже ошончолук түшүнүп биле баштайсыңар. Анан буйруза баардыгыбыз аракет кылайлы жакшылап. Экинчи этап болот жакында буйруза. Экинчи этапка эркек балдарга отдельно болуп, аял кыздарга отдельно болот. Ассаламу алейкум. Ошол чыныңыз айтып кеткендей, бул жакшы идея, бул көп тармак силерден дагы көбүрөөк зависит этет да. Канчалык аракет кылсаңар, ошончолук өзүңөрдүн дагы билимиңерге, келечегиңизге жакшы болот да. Ошондуктан баягы колдоо көрсөтүп аткан ушундай садака биримдиги азыр жакшы нерселер болуп атат. Көптөгөн иш-чаралар болуп атат. Парктар курулду, мисалы, ошого нерселерди өзүңөр да көзөмөлдөө, парктар канча-мынча төбөлөбөй же сындырбай аккуратно колдонсоңуз, мына эми азыркы учурда билим жака көбүрөөк басым болуп атат. Бунун келечеги дагы аябай жакшы. Ошондуктан силерге эң биринчи ден соолук, эч убакта талкпагыла, билим алууга, баарыңарга ден соолук. Bölüm başçısı, Şarkı Genişliği Deputatı, DGP'ye de söz bırakmaydı. Балдар, бизге бүгүн жакшынакай болуп, бизден жаштарыбыз келип отурат силерге. Бизге караганда силердин айтканыңар өтүмдүүрөөк болот да. Азыр биз сүйүнүп атабыз, жаштарыбыз ушинтип билимге көңүл бөлүп атат да. Жана ооруган туугандарыбыз деле ушу өзүлөрүн баягы билбестиктин айынан ушинтип өтүшүп кеткен учурлар болуп атат да. Ошон үчүн силер деле билимдүү болуп калсаңар, балким ошолорду силер деле жардам бересиңер, туурабы? Силер бирөө болсоңар, онго айтасыңар, онуңар дагы онго айтат. Ошентип шаарда жайылат да. Анан жаштардын аракеттерин жакшы баалап атам. Шаар үчүн көп иштерди кылып берип атат. Азыр мектептеги жашындандырууну дагы биздин жаштарыбыздын неменин мектептин тегерегин көрүп атасыңарбы? Жашындандырып, маракта дагы өсүп атат уже дарактарыбыз. Микрорайондогу жана скверди дагы сонун кылып коюпсуңар. Бул дагы жаштардын колунан келген иш деп ойлойм. Эми балдар силерге келип мектеп менен байланышып, билимибизди да тереңдетели деп миң сөз, буларга зарыл беле. Эми мына силерди көрдүңөр, көп нерсе билип калса жакшы экен. Эми аракет кылбадык да. Аракеттин мынакей кара жыйынтыгында жакшылыкка кылып мындай грамоталарды, сыйлыктарды берип отурушат. Эми рахмат айтам силерге. Ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Ушу элдин оор жүгүн ошо жеңилдеткен жаштардан боло бергиле, өсө бергиле. Анан ошогон балдарды бизден башка силер да кошо бизге көмөкчү болуп жардам берет деген ойдомун. Укук коргоо органдары да ушинтип келип отурат. Жаштар үчүн, значит, келечегиңер үчүн баардык ушул атуулардын баардыгы силердин келечегиңер үчүн аракет кылып атат да балдар. Сотканы жөн эле башка максатта пайдаланбастан эмне үчүн пайдаланышка керек экен? Окуу үчүн, билим алуу үчүн пайдаланышка керек. Бүт азыр мына агайларга айткандай, ошондо миң сөз деле ошо соткадан алсаңар болот да переводторду, туурабы? Ошо жакшы максатка пайдаланат деген ишенимдемин. Бизде да кыйын балдар, кыздар бар.
мына ушул агаларыңардай болуп силер дагы шаалдын түйшүгүн баягы оорун колдон алып жеңилин жерден алган инсандар да болот деп ойлойм да. Сыйлыкты тапшырып коелу. Бизде Шаардык кеңештин депутатынын колунан дагы алып койсунар биздин окуучуларыбыз. Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областына караштуу Ташкөмүр Садака биримдиги коому мактоо баракчасы менен тил билсең дил билесиң сынагында 3-орунду ээлегендиги үчүн номер 4 токтолатын жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Тагайбек кызы Зарина сыйланат. Эме 500 сом. Жакшы. Экинчи орунду ээлегендиги үчүн Токтолатындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Таламбекова Даяна сыйланат. Экинчи орунга 1000 сом. Ошондой эле мактоо баракчасы менен тил билсең дил билесиң сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн номер 4 Токтолатындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Абасова Бермет сыйланат. 400 канчасы болду? 1,5 сом. 1-орунга. Сыйлыгыңар куту болсун, биз силерди сүйүнткөн агаларыбыз бар болсун. Бирок жакшы эжеке, башка мектептерге караганда 4-мектепте көп которгондор көбүрөөк болду. Башка мектептерде азыраак. Анан көрө тазарды акчалай жардам сыйлык болуп атат. Ушунун баардыгы өзүбүздүн эле жерлештерибиздин мээнети. Чет өлкөдө иштеп, чет өлкөдө, Россияда башка жакта иштегендер атайын салым кошуп атат да бизден жакшы, кыйын чыган инсандар чыксын, билимдүү инсандар болсун депчи. Кайсыл мамлекет, өнүккөн мамлекетти карагыла билимдүүлөр. Кайсыл жерде билимдүү болсо ошол жерде өнүгүү болот. Бизде өзүбүздө кыргыздардын нукура макалы бар да. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат дегенчи. Ошого колдон келишинче билим алыш керек. Бул Куранда дагы түшкөн, оку деп түшкөн. Оку деп түшкөн. Биринчиден ошого колдон келишинче барыбыз окуган аракет кылайлы. Билим алайлы, үйрөнөлү, изденели. Ар бирибиздин келечегибиз өзүбүздөн. Ар бирибиздин өзүбүздүн. Жакшы ошол көңүл буруп, канчалык аракет кылып менен кылсаңар, ошонун акыбытын аласыңар буюрду. Болгону туура жолу, туура жакшы ойлор менен жүрүш керек да. Билимди көбүрөөк алгыла. Биздин анткени бул мен өзүм бардыгына пример болуп берсем болот да. Мен өзүм 10 класска чейин окудум, 11-ди бүтпөгөм. Анан жүрдүм, иштеген кетип калгам. Орусчаны өзү орус мектепте окудум, бирок орусчаны билбечүмүн. Чындап кандай канчалык аз деле жакшы билем, бирок мурда башка эле билбечүмүн. Анан иштеген органда Россияда бизде ошол окутушунда эле иштеген кетип калышы керек. Иштеген органда орусча сүйлөп албасаң кыйналасың аябай. Ишке албайт. Ишке алса дагы арзан, төмөн баада алат. Бирок анын дагы уже кийин барып тилди билбесең кереги жок болуп иштеп коет да. Анан силерди ошентип мына живой пример да, мага окшоп силер кыйналбасын деп тил үйрөнүп билип калсын деп атабыз да. Ошо баштан өткөн нерсени силер көрбөсүн депчи. Даже пример элементарный. Мындай да. Ошо мектепте сизге бир жумушчу керек болду да. Пол жууган деп коелу да. Пол жууган айлыгы бир азыр шаардын Ташкөмүр шаарында бир стандарт 4000 же 5000 болуп атса, башка өлкөдөн, Өзбекстандан же Тажикстандан мен 2000 сомго иштейт элем, ошого ыраазымын, иш деп келдим. Анан сиз карайсыздар, макул, анда жакшы да, кичине эконом болуп анан ишке аласыз. Ишке алгандан кийин сиз алып айтасыздар, челектеги ол жерлерде суу куюп, бул жерде конторшердин алдынан жууш керек, анан сууну тияка төк депчи. Бирок ал адам ошону түшүнбөсө, ал жактан албайт, тияктан башка сууну алып, бул жака төктүрөсүз, бияка төгөт да. Анан бир ошондо түшүндүрөсүз, эки ошондо түшүнбөйт, бөт нерсе түшүнбөй иштерди туура эмес болуп берсе, кийин андан көрө мен акчасын төлөп,
жакшы иштерди берген адамдарды берген тура келип турган иштен чыгарганга аргасыз болобуз. Вот ошондой болуп эле силерде ошондой болбосун деп баягы арзан рабочий силада алып болушу мүмкүн, тили билбейт депчи, но бирок кайра в итоге иштен чыгарып коюшу мүмкүн силерденчи. Ошого канчалык билимибиз бийик болсо, билимдүүлүк деңгээлибиз ошончолук жакшы жумуштарга, жакшы окуу жайларга тапшырабыз. Азыртадан аракет кылып калайлы. Азыр мен дагы эле пример, мен азыр 4 балам бар. Мен булдан канча 4 жыл мурун 1 жыл английский кружок бардым да, тактап жүрүпчү. Башыма эчтеке келбей, чын айткандачы. Барганда эстем, алдан кеткенде мен жумуштамын да. Алдан кеткен үйүмдө бала чакам келген. Бала чакам менен болгон семейный өзүнчө иштеге аракеттер менен болуп туруп, эртең кайра жумушка келем. Жумушта өзүнүн иштери менен баш болуп, андан кийин жумуштан чыгып кружок болсун. Ошо кружок барып кеткенде ошо бүт нерсе эзилешип кетсе, кеч болуп калат экен андачы. Азыр силердин ишиңер эмне? Силердин ишиңер билим алуу только. Түшүнбөйт? Силер мектепке ошон үчүн келесиңер билим алууга. Башка силерде эч кандай мындай ой болбош керек да, только билим алыш керек. Силердин мектепке келесиңер, үйгө барганда силердин ишиңер ушу мектепте үйрөнгөн нерсени жакшылап бир сыйра эске алып, тактап үйрөнүшүңөр керек. Кайра келип дагы ошол тажрыйба улантышыңар керек да. Андан кийин ошол жашоодогу кийин аябай чоң жардам берет силерге. Кийин уже окууну бүтүп кетип калгандан кийин магышып кетип калсаңар, кыйналасыңар аябай. Же бала чакаңарга көңүл буруш керек болуп калат, же окуу менен ишиңер менен болуп аябай кыйналасыңар да. Кийин кабыл алыш, сиңириш, ошо алган билимди аябай кыйын болуп кыйналасыңар. Ошого азыртадан аракет кылгыла буюрса. Анан ушундай ниеттерибиз бар, дагы экинчи этап болот буюрса. Бул ушундай токтойбуз. Буну колдон келсек 15-20 жыл уланып кеткен аракет кылып атабыз да. Азыр атайын 9 класстан 11 класска чейин отабыз да, катышуучулар. Ошо 9 класс, 11 класска тапшырганга чейин даярдап коюш керек болот да. Ушундай кызыктырып, жана кийинкилер ушул келет да. Андан 3-турда Ташкөмүр шаардын ичиндеги бүт мектептер арасында уюштурабыз да. Ушу мектептин ичинде эле болот го. 3-турда мектептер арасында болот. Анан сыйлыктары да жакшы болот. Анан уткандардын эжекелери класстын руководителин английскийден берген, анан директорун кошуп бир жерлерге апарып эз алып келебиз. Старший электе отабыз, көрөбүз. Анан биздин максаттар мындай болуп атат да. Ар бир мектептегилер ошо катышат да. Ошолордун баардыгы бир группаны салып атат, топтоп булар аракет кылган немелерде буюрса буларда колунда көп жакшы иштер келет да, Кудай кааласа. Булар жетишкендиктер десек болот да, аракет кылган адамдар, аракет издегендер сөзсүз ийгиликке жетишет деп ойлойм да. Анан булар кийин окуу жайга тапшырып калат, иштешип калат, бири-бири менен баардыгы саясат кылып коюп жатабыз да, бири-бирине жардам беришип, бири-бирине мамиле азыр 4-мектептеги окуучулар менен Кызыл Алманын окуучулары мамиледе эмес да, тегиз мамиледе эмес да. Ошолор биз башын баарын бириктирели деген ниетибиз бар. Андан кийин булар окуп бүткөндөрдү ишке тапшырат, окуу жайга тапшырат, кийинки поколениялар менен связь кылып койсок, бири-бирине жардамдашып иш аракет кылып да. Анан мындайдан немеси бар да. Биз мындан 2-3 жыл мурун ушу программаны айтып бергенбиз да, бирок аябай убакытса кийин келди да, ошол нерселерчи. Ар бир мектептен 3 окуу чыкса дегенбиз да, ошонун экөөбүзү окуу жайга же бирөөбүз окуу жайга тапшырып иштесек, ошо баштап калса буюрса, баардык адам буйругу менен жакшы ниет кылып аракет кылсак болот да. Ошол жакшы иштеп калган окуучу биринчиден өзүнө жардам берет да, экинчиден ата-энесине жардам берет, туугандарына жардам берет, анан досторуна жардам берет, баарына жардам бере баштайт да. Акчаң канчалык көп болуп, жетишкениң көп болсо ошончолук жардам бере баштайсың да. Мен силерде ошентип ишенем да, ошондой адамдар депчи. Анан канчалык жетишпей атса, өзүңө жетишпесе, башкана жетишпесе, эч кимге жардам бере албайбыз да. Бул нерсенин баардыгы ошо билимден зависит этет да. Жакшы билим алсаңар, жакшы жумушчулар болосуңар депчи. Анан если окубай койдуңар, иштебей койдуңар, башка кылбай койдуңар, анан Россияга кеттиңер да. Пример айтып берем да, андай Кудай сактасын, андай эч ким болбосун. Барганда жана иштен чыгарып жүрдү. Анан бул жакта дагы зорго жүрүп кеттиң. Аяктан анан кайра айда жок, ишти алып жакын келишке туура келет да. Келесиң, анан кыйналасың, ишти алып алып, минтин деп кээ бирлер ичиши мүмкүн, кээ бирлер уруу кылышы мүмкүн, кээ бирлер бирөөнү да бирдеме кылышы мүмкүн.
Анан бунун залакасы өзүнө тиет. Ата-энесине тиет, өр туугандарына тиет, жора жолдошторуна тиет, баардыгына тиет. Ошол бала кийин келгенде да өзү эле ошондо отура бербейт да. Жанында окружающийлерин баз ичебиз дейт, же басымды кылабыз дейт, же басым. Ар бирин кандай адам болсо өзүнө жараша окружающий достор болот. Ошого колдон келишинче өзүңөрдүн жана башында айттым, бүт нерсе өзүңөрдүн зависит этет депчи. Кааласаңар жакшы адам болосуңар, кааласаңар жаман адам болосуңар. Кааласаңар жетишкендик болосуңар, кааласаңар жетишпегендик болосуңар. Бул өзүңөрдүн мээнетиңерден зависит этет. Ошого таңыкпай мээнет кылай үйрөнө эле окуучулар. Экинчи турда баардыгыбыз активно катышалы. Колдон келишинче силерге алдын ала бир ай мурун берилген да даярдануулар, ошого дагы ушул эле сөздөр болот. Ушул эле сөздөрдү жакшылап дагы даярданып катышалы. Ошол. Баарыңарга чоң рахмат. Мен баса берип койчу. Бул окуткан англис тилчи эжекелерине да чоң рахмат. Ушулардын үстүндө иштеп, ушуларга көңүл бөлүп, жыйынтыктарды чыгарган. Эжекелерге чоң рахмат. Эжекеге рахмат. Мээнетин баалай билиш керек. Азыр түшүнбөйсүңөр да, кийин анан түшүнө баштасаңыздар, кийинчи анда уже кеч болуп калат. Эми алдан сырткары баардыгыбыз жана айтып атабызбы, сыртта жүргөн жердештерибиздин мээнеттерин текке келтирбели, ошолорду колдонуп алар бизге кандай кылат? Бизге тыйын тыпыр чогулуп берет, биз ошону жакшы сооп иштери үчүн шашып керек да, жакшы сооптуу элге жардам берет. Ошону силер дагы дальше колдонуп калгыла деген ой. Допустим, элементарно может ушул салымга сенин бир тууган акең салышы мүмкүн. Бир тууган эжең может ата-энең салышы мүмкүн. Бир да көбүсүнүн туугандар Россияда иштейт да. Бирок ошолор мээнет кылып иштешип атат. Иштеп анан жардам коюп ушу шаарыбыздагы муктаждууларга же окуучуларга же да башка жерлерге сооп болуп калсын берет да. Мээнет кылып берип атат. Ошо берген нерсени колдонушубуз керек болуп атат да. Азыр колдонгон кандай? Билим алып, үйрөнгүлө, уткандарга акчалай жардам беребиз, жана башка жардамдар болот. Ушундай тилдерди билип калгыла, бул кийин бизге эмес өзүңөргө керек болот деген ойдо көп берип атабыз. Ошону колдонуп калыш керек, баардыгыбыз туура түшүнүпчү, аракет кылып. Өзүбүз аракет кылайлы барса, анан эжекелерибизди, агайларыбызды сөзсүз түрдө угайлы. Айткандарын кылайлы колдон келишинче. Бири-бирибизге колдон келишинче жардам берели, бири-бирибизге жамандык кылбайлы. Мындайча айтканда, жакшы адамдардан бололу, жакшы инсандардан, рахмат силерге. Болду, анан кийин ушу жеңүүчүлөрдү класскада керек болот. Буларды азыр ушу жеңүүчүлөрдү биз сүрөткө тартып, сайттарга жүктөйбүз жеңүүчүлөрдү дагы. Анан ушу жеңүүчүлөрдүн ата-энелерине ыраазычылык айтабыз. Ата-энелер ушу тарбия берип жакшы нук бергенден ушундай жетишкендиктер болуп атат да. Көп нерсе ата-энеден дагы зависит этет да, көп нерсе. Ошол. Анан мындан кийин деп отсаңар ушул сөзсүз түрдө сайттарга жана башка жаңылыктарга беришке аракет кылып турабыз. Экинчи турда балдар көбүрөөк жактайлы. Өткөндө деле балдар көп эле катышкан. Бул балдарыбыз көп эле катышкан болчу өткөндө деле. Бирок биз ойлогондой сөздөрдү жазып берише албады. Мугалимдерди жардам бергиле деп сурап атат, мугалимдер деле жардам берген жок. Бул өзү миң сөздү негизинен силерге бир ай, даже 2 ай мурун берилген болчу. Бизге декабрда өткөрүш керек болчу. Декабрь өтпөй январга жылып кетти. 2 ай мурун берилген бул сөздү түзгөн эжекелерибиз, орус тилчи мугалимибиз Назгүл Омурбековна, ошондой эле англис тилчи эжекебиз Айнагүл Орузбековна бар. Ошол эжекелер силерге 2 ай мурун сөздү берген. Азыр деле ошол эле сөздөр болуп жатпайбы? Болгону биз дагы 4 тилдеги алфавитти жаттап коюшубуз керек экен. Баягы эле катышкан окуучулар эмес, биз башка дагы окуучулардын катышышын күтөбүз. Себеби алдыда убакыт көп, силер 11-класстан бүтүшүңөргө али дагы 3 ай бар. 3 айга чейин дагы ошол 1000 сөздү жаттап, ойлойбуз силерден жакшы результат берет деп ойлойбуз. Уюштуруп берген бул жактагы агайларга дагы сиздерге ден соолук, узун өмүр,
бүгүлүк бакыт иштериңиздерде албан ийгиликтер коштоп жүрсүн. Биздин жаштарыбызды, биздин балдарыбыздын келечегине салыңыздарды кошомдостор. Сиздерге дагы биз жакшы ой тилектерди каалап кетебиз. Сиздерге да Ар кимдин өзүнүн ардына кыялы баардыгын көтөрүп